Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Көңүл буруңуздар, бүгүн Ош шаарындагы эң престижный Ак Тилек кичи районундагы дал ушул 6-көчөдөн сатыла турган үй көрсөтөбүз. Мына ушул биздин жаныбызда турган ушул үй сатылат. Жери 6 сотук, алдында бак тарагы, кошумча курулушу менен ушул үй шашылыш сатылат тугандар. Андыктан жаккан болсо, бул локация, бул дарек сиздерге жаккан болсо, көчөсү жаккан болсо, Ак Тилекте жашагыңыздар келсе, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул үйдүн баасы $125,000 кеми бар. Дарегин сиздер жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Мына 6-көчөгө тетиги аллеянын жанынан бурулуп киресиздер. Андан нары оң тарапка бурулуп чыккан деле, бир аз бул жакка чыкканда Берен маркети, нар жагы Ак Тилек маркети, светофор, андан бери кирип эле түз көчөлөрдү эсептеп келип, 6-көчөгө аллеянын жанынан бурулуп киресиздер. Же бул жагы кайырма каналы, же жаңы бала бакчанын жанынан бул тарабынан кирсеңиздер дагы боло берет. Ал жагын эми сиздер жакшы билесиздер. Локация өтө мощный, сонун жерде. Ак Тилекте Айлампанын ылдый жагы билесиздер, мечит бар, мектеп бар, бала бакча бар, больница бар. Бүт бары бар. Маркет, курулуш материал маркеттери бүт бардыгы бар. Аптека, салон бүт бардыгы жакын. Бул эми 6-көчө, электр линиясы, интернет линиялары бардыгы тартылып, жарыктандыруулар коюлган. Анан газ бар, суу бар, свет бар, канализация, центральный бүт бары бар көчө. Биз азыр көчөнүн ортосуна келдик. Көчө өзү тупик көчө, дагы 100 метрде Кайырман каналынан токтойт. Ашыкча унаа деле кирбейт, ашыкча адам деле кирбейт. Болгону 6-көчөнүн тургундары да гана ушул көчөгө кирип чыга берет. Чегара ушул жерден башталат, ылдый жагы Кошунанын дуалына чейин барып такалат. Көчө жакта дагы дарагы бар, бир аз тосмо жасаган. Ал эми үйдүн көчө тарабына көрүп турасыздар, дарбазанын сыртына атайын арка навес жасаган. Булар болсо мына Кошунанын үйлөрү. Көрдүңүздөр? Бүт ушу кошуналарга келип кошулуп, ынтымактуу золотой кошуналардан болуп келип жашай бересиздер. Үйдүн алдына ушундай чоң дарбаза койгон. Ачып эле унааны төргө чейин киргизип койсоңуздар болот. 2-3 унаа батат. Ал эми бул жагында болсо чакан отургуч жасаган, калиткасы, анан домофон дагы койгон. Жүрүңүздөр эми үйгө кирели, бир катар көрүп чыгалы. Үйдүн алдына ушундай брусчатка баскан. Сырттан киргенде эле сол жакта дагы ушу 2 метрлик аралык бар. Майда чүйдө коюп койсо болот. Оң жакта дагы аралык бар. Артында дагы 2 метр таштаган, бул жагына дагы 2 метр таштаган. Үйдүн терезелери бардыгы пластик. Бул жакта бир бөлмөлүү чакан прихожкасы менен времянкасы бар. Ал эми төрдө дагы 3 бөлмөлүү времянкасы бар. Бул үй болсо, үй 5 бөлмөлүү чакан үй. Бир кабаттуу курулган. Бул жер мына арка болгон үчүн потологу натяжной менен жасалып, лампалары дагы коюлган. Бул жер мына кире бериш тепкичи, перила балясыналары да жасалган, полу тепкичи кафель болгон. Жүрүңүздөр эми үйгө кирип чыга берели. Мына бул чоң эшикти ачып ичкери киргенде эле бул ортодогу бөлмө холл. Коридор деп койсок болот. Негизинен холл, кенен болгон үчүн холл болуп эсептелинет. Бул жакка атайын эмерек койгон, бул жакка телевизор, ТВ зона жасаган, полу бардыгы эле бөлмөлөрдүкү сасна, жыгач пол, лакталган, дуалдар обой, потолоктору гипсокартон менен жасалган. Мен азыр бөлмөлөрдү сиздерге чекеден тааныштырып көрсөтөйүн. Төргө чейин барып, оң жактан баштайбыз. Оң жактагы биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул балдар бөлмөсү. Балдар уктоочу бөлмөсү, туурасы 3 метр, узундугу 4 метр, 12 чарчы метр чыгат. Көчө жакта бир терезеси бар. Дуал обой, потолок Армстронг, отопление киргизилген, полу, эшиги, жыгач. Андан кийин төрдө пластик эшикти ачып ичкери кире турган болсок, бул жагы санузел, ваннасы жайгашкан. Оң жакта ванна, раковина күзгү, унитаз, форточка, үстүндө аристону менен. Бул жагы эми тазалык бөлмөсү болуп калат. Ал эми төрдөгү сол тараптагы эшикти ачып кире турган болсок, бул жакта көрүп турасыздар, спальни. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метр чыгат. 3,5-га 4. Гүлдүү обой менен жасалган, потологу тегиз. Терезеси көчө жакта. Отопление киргизилген. Ал эми бөлмөнүн полу, эшиги дагы бүт бары жыгачтан жасалган. Андан кийин бул жакта 2 канаттуу чоң эшик турат. Ичкери кире турган болсок, бул залы, конок бөлмөсү. Узундугу
6,5 метр, uzunluğu 3,5 метр. 3,5-га 6,5 терезесі чоң, екі жерінен açылат. Отопление киргизилген. Дуал обой, потологу гипсокартон. Екі басқыштуу жасалған, ортосында чоң люстра илинген. Конок стол стулу коюлуп, килемдери дагы салынган. Бул эме зал, конок бөлмөсү болду. Конокторду коркпой ушул бөлмөгө киргизип коноктой бересиздер. Биз эми бул жака чыгалы, холду дагы көрүп алдыңыздар. Бул жерде болсо домофон экраны коюлган, сырттан келип ким кнопканы басса, ушул жерден экранда анын жүзү дагы көрүнүп турат экен. Ушул жерден эшикти ачып жапса дагы болот экен. Бул эшиктен бияка кире турган болсок, ортодо бир чакан бөлмөсү бар. Муну эми балдарга бир аз спальня кылып колдонсо деле болот, кабинет кылып колдонсо деле болот, намазкана кылып колдонсо деле болот. Патологу тегиз жасалган, дуалы обой, полу дал ушундай сапаттуу сасна жыгачтардан жасалган. Ал эми бул бөлмөдөн төргө кире турган болсок, ортодо чай иче турган бөлмөсү бар. Андан нары өтө турган болсок, бул жакта ашканасы жайгашкан. Ашканага чейин чай иче турган бөлмөнүн бул жак төрүндө көрүп турасыздар, отопление печкасы жайгашкан. Отопление система бүт ушул аркылуу жылыйт, ысыйт. Электр тогу менен, көмүр отун менен, анан газ менен дагы жылыйт экен. Мына горелканы дагы коюп койгон, газды ушул жерге чейин тартып койгон. Газды горелканы салганда эле газ менен жылый берет экен, ысый берет экен. Полу бүт кафел болгон, ортодо арка эшик жасалган. Бул жагы болсо ашкананын рабочий зонасы, кир жуучу жайы, идиш жуучу жайы, кир жуучу жайы көрүп турасыздар. Тамак бышыруучу жайы бул жакта газ киргизилип, газо электропечка дагы коюлган. Бул жагы эми ашкана, ашканадан дагы түз эле времянка, тапчан, бак тарак тарапка чыгып кире берсе боло берет. Нарагынан кирип, бул жагынан чыгып, бул жагынан кирип, нарагынан чыгып жүрө бересиздер. Бул жакта мына бак тарак, жашыл зона, төрдө көрүп турасыздар, чоң курулуш болгон. Ал времянка. Бул жерде кранттан суу чыгат, эки чоң дарак турат, бири өрүк, бири кокон гилас. Мында болсо навес жасап, астына ушундай тапчан жасаган. Тапчандагы мына 4x4 бир 16-15 квадраттын тегерегинде. Ал эми үйдүн маңдайында сырттан киргенде көрдүңүздөр, атайын времянка курулган. Времянкага наркы эшик аркылуу кирсе да болот, бул эшик аркылуу дагы кирип чыкса боло берет. Нарагынан дагы, бирагынан дагы кирип чыкса боло берет экен туугандар. Мына бул жагы эми времянка, анча-мынча конок келгенде ушул жакка киргизсеңиздер болот. Эки терезеси бар экен, нары жагынан да киргенге мүмкүн да. Ортосу арка болуп тосулган. Дуалы обой, бул жакка эми анча-мынча косметикалык ремонт жасап койсоңуздар болот. Төрдөгү времянканы дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Ал времянканы бузу алып салса, ордуна бак кылса да болот, же сарай курса болот, же болбосо бул времянканы толук капиталдык ремонттон өткөрүп, евро ремонт жасап алса дагы боло берет. Мында болсо курма дарагы, мында болсо чоң өрүк бар экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жер мына жашыл зона, майда чүйдө эгип алса болот, жаш көчөттөрдү отургузса болот. Бул жакта дагы тапчан. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, очок канасы бар. 3 очок курулган, самоору менен казандары бүт бардыгы коюлуптур. Бул болсо времянканын эшиги, киргенде эле ортодо бир бөлмө, оңдо төрдө бир бөлмө, солдо төрдө бир бөлмө. Булар эми азырынча склад болуп эле жатат. Толук дуалын, шыбагын көчүрүп, терезелерин алып, чатырын жаңылап, бүт евро ремонт кылып, полдорунан бери жакшынакай кылып жасап алса болот. Үйдүн күн батыш тарабынан көрүнүшү ушундай. Чатыры шифер менен жабылган, көрүп турасыздар, сырткы фасад бир катар боелгон. Бул жакта болсо төрдө ушу времянканын төрүндө, бул жакта сырткы ажаткана, навестин астында. Нар жагы болсо отунгана, анан тандыркана. Үйдүн арт тарабында дагы ушу 1,5-2 метр аралык калтырылган. Көрдүңүздөр баарын, ушул үйдү $125,000 шашылыш сатууга коюп атат. Биз эми колдон келишинче ушул үйдү сиздерге тартып көрсөтүп жатабыз. Обзоруна күбө болдуңуздар. Ош шаары Актилек Кичи району 6-көчө. Локация өтө сонун. Дареги. Актилекте эми транспорттон эч качан маселе болбойт. Чоң трассага жакын, аллеяга жакын, салонго жакын, маркеттерге жакын, дарыканаларга жакын туугандар. Газ бар, суу бар, свет бар, канализация бар, бүт бардыгы бар. Бул Актилекте өзү жерлердин баасы эле өзү $60-70 миң тегерегинде болуп атат. Ачык сөз да.
Анан эми жерин эсептеп, курулушун эсептеп, локациясын карап, бир чечимге келесиздер деген жакшы бир ишенич бар. Андыктан жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. $125.000 кеми бар. Ош шаары, Ак Тилек кичи району, 6-көчө. Келип эле үй жаккан болсо, сразу ээси менен кол алышып сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар бирок. Ош, Ак Тилек кызматыңыздарда тез кабарчы болду. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар.